Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биздин дебат сүйүүчүлөр, бизде кезектеги теледебат. Бул теледебат Тынчтык демилгелери коомдук бирикмесинин жарандык жигердүүлүктү жогорулатуу боюнча Баткен облусунун жаш тынчтык куруучуларынын биргелешкен демилгелерин өнүктүрүүгө көмөктөшүү долбоору алкагында болуп жатат. Бүгүнкү дебаттын катышуучулары Баткен шаарынын Владимир Ильич Ленин атындагы орто мектебинин 10-классынын окуучулары. Алар менен тааныштырып өтсөм, өкмөт башчысынын милдетин аткаруучу Мамасадыкова Элеонора жана өкмөт мүчөсү Салиева Роза. Ал эми оппозиция лидеринин милдетин аткаруучу Исманова Жибек жана оппозиция мүчөсү Алибаев Нурмухаммед. Бүгүнкү теледебаттын темасы интернет системасы жаштардын маалымдуулугун жана медиа сабаттуулугун өнүктүрүүгө караганда ар тараптуу зыяндуу жактары көп деп эсептейт деген темада сөз кылабыз. Теледебатты мен Нурсултан Кубатбек уулу алып барамын. Анда эң алгач ачып берүү үчүн сөз өкмөт башчыда. Сүйлөө үчүн сизде 5 мүнөт убактыңыз бар. Баштай берсеңиз болот. Саламатсыздарбы, урматтуу Баткен ТВ телеканалынын көрүүчүлөрү. Мен Мамасадыкова Элеонора, өкмөт башчынын милдетин аткарам. Биздин резолюция интернет системасы жаштардын маалымдуулугун жана медиа сабаттуулугун өстүрүүгө караганда ар тараптуу зыяндуу жактары көп деп эсептейт. Башында эле биздин өзүбүздүн ачкыч сөзүбүздү айта кетсек, интернет бүткүл дүйнөлүк телекоммуникация тармагы. Анын жардамы менен ар кандай форматтагы билдирүүлөрдү, маалыматты сактоону жана алмашууну ишке ашырса болот. Биринчи жолу интернет 1990-91 жылдары колдонууга кирген. Азыркы учурда 5 миллиардка жакын адам интернетке уланган. Ал эми интернеттин зыяндары жөнүндө айта кетсек, интернетте фейк маалыматтар өтө эле көп болот. Буга бир мисал келтирип кетсек, 2018 жылы Мексикада WhatsApp аркылуу балдардын уурдалуусу жөнүндө маалыматтар келе баштаган. Анын натыйжасында ар бир ата-эне албетте өзүнүн баласын коргоп, натыйжасында күнөөсүз 2 адамды өрттөп жиберишкен. Анан интернеттин дагы бир зыяны бул көзгө зыян, көздүн зрениясын алып коет. Себеби интернетти көп карап олтурган адам өзүнүн зрениясын жоготуп алат. Ал эми дүйнө жүзү боюнча дүйнө жүзүндө планетада жашаган адамдардын азыркы учурда 2,2%-нын зрениясы, көзүнүн көрүүсү начар болсо, алардын жарымы интернетти көп көрүүнүн айынан десек дагы болот. Албетте интернетте көп маалыматтар болгондуктан, ал жашка чектелүү болбогондуктан, көбүнчө жаш балдардын психологиясын өлтүрөт, жана ошондой эле жаш балдардын психологиясына туура эмес таасирин билдирет десек болот. Себеби жаш балдар интернетте видеолорду көрүп олтурганда, алардын жаш курагыны билбегендиктен көп начар видеолор чыгып калышат, жана ошондой эле анын натыйжасында албетте биздин өсүп келе жаткан жаш муунубуз, жаш балдардын психологиясы өлүп баштайт. Анан интернетти көп кароо дагы ага көз каранды болууга алып келет. Статистика боюнча жер шарында жашаган адамдардын 10% азыркы учурда интернетке көз каранды болуп калышкан. Ушуну менен менин сөзүм бүттү. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Чоң рахмат. Өкмөт башчыга ыраазычылык билдиребиз. Кийинки сөз оппозиция лидери сизде. Сүйлөө үчүн 5 мүнөт убактыңыз бар. Саламатсыздарбы, урматтуу Баткен ТВнин телекөрүүчүлөрү жана дебат сүйүүчүлөр. Мен Исманова Жибек, оппозиция лидеринин милдетин аткарам. Биздин палата интернет системасы жаштардын маалымдуулугу жана медиа сабаттуулугун өстүрүүгө караганда ар тараптуу пайдасы көп деп эсептейм. Биринчи эле айтып кетүүчү сөз киреше жөнүндө айтсам, үйдө иштеп, үйдө отуруп кирешеге чыгуу, бул болсо башка бир мамлекеттерге заказ берип, бул жактан эми магазин, дүкөндөрдү ачса болот деп эсептейм. Экинчиси болсо, бул онлайн тармагында курс жана китеп, маалыматтарды билүүсү. Үчүнчүсү болсо, интернеттен кино жана мультфильмдерди көрүү. Төртүнчүсү болсо, интернеттин жардамы менен экология жаратылышка зыянын видео тартып, аларды интернетке чыгарып, жаратылышты таза кармаса болот деген ойдомун. Ушуну менин сөзүм бүттү. Чоң рахмат. Оппозициянын лидерине ыраазычылык билдиребиз жана бизге жаңыдан гана кошулган көрүүчүлөргө эскерте кетсек, бизде теледебаттын резолюциясы бул палата интернет системасы жаштардын маалымдуулугун
жана медиа сабаттуулугун өстүрүүгө караганда ар тараптуу зыяндуу жактары көп деп эсептейт деген темада сөз кылып атабыз. Бүгүнкү дебаттын катышуучулары Баткен шаарынын Владимир Ильич Ленин атындагы орто мектебинин окуучулары. Кийинки сөз өкмөт мүчөсү сизде. Сүйлөө үчүн 5 мүнөт убактыңыз бар. Баштай берсеңиз болот. Саламатсыздарбы, урматтуу Баткен ТВ телекөрүүчүлөрү, мен Салыева Роза, өкмөт мүчөсү. Жашоого айланган интернет бүгүнкү күндө көпчүлүк адамдар өз жашоосун интернетсиз элестете алышпайт. Америкада өспүрүмдөрдүн 95% жана чоңдордун 85% ар бир 7-чи адам Facebook колдонот. 2016-жылга карата болжолдоолор боюнча интернет колдонуучулардын саны болжол менен 3 миллиардты түзгөн. Жана бул жер жүзүндө жашаган адамдардын дээрлик жарымы, ал эми Кыргызстанда калктуу конуштардын 88% 3 гигабайт ылдамдыгындагы интернет менен камсыздалган. Интернетти кээ бир адамдар туура иштетип пайдасын көрсө, кээ бир адамдар азабын тартып жатат. Бүгүнкү күндө көпчүлүк адамдар өз жашоосун интернетсиз элестете алышпайт. Америкада өспүрүмдөрдүн акыркы изилдөөлөр боюнча интернетке көз каранды саны дагы деле өсүүдө. Жана буга чейин жер шарынын бардык тургундарына караганда 10% болуп саналат. Алардын жарымы бул жашоонун булагынын бири эске салуу менен дүйнөлүк тармакка бир күндүк жашоо эмес, көбүнчө мүмкүндүк адамдар болуп саналат. Өнүккөн өлкөлөрдө интернет көз адамзаттын көйгөй катары кабылданат. Ошондуктан анын түйшүк менен салгыланышы үчүн бул бир гана себеби бар эле, башкалар бар. Ошентип интернетке зыян эмне? Мисалы, кийинки маселе монитордун алдында көп окушат. Адам көз карашы терс таасир тийгизиши мүмкүн деген. Бул балдар үчүн айрыкча чыныгы болуп саналат. Мындан тышкары, узак убакыт бою бир адам туура эмес абалда болсо, ал эми кыймыл-аракет системасы менен көйгөйлөрүн алып келет. Өспүрүмдөр көпчүлүк убактысын интернетте өткөрүшөт. Интернеттен балдар үчүн пайдасы керектүү маалыматка жетүү, өнүгүү, үйрөнүү, баарлашуу жана жаңы досторду табуу. Бирок интернеттин балдарга тийгизген терс жактары да жок эмес. Интернет тармагы морт баланын психикасына зыян келтире турган маалыматтарга, мисалы үчүн порнография, зомбулук көрүнүштөр толтура. Мындан тышкары, ар дайым виртуалдык дүйнөдө болуп, балдар муктаждыктарын жана чыныгы адамдар менен баарлашуу жөндөмдүгүн жоготот. Мисалы үчүн, Иля бул дүйнө жүзү боюнча физика предметинен биринчи орунду алып, ал эч кандай мактанып интернет булактарына чыккан эмес. Жана аны 2016-жылы интернетке чыгарышып колдоп койгула деген сунуш менен чыгарышкан. Жана аны 115 000 адам көрүп колдошкон. Бирок бул карап көргөнүбүздө фейк болуп чыккан. Ушуну менен менин сөзүм бүттү. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Чоң рахмат, өкмөттүн мүчөсүнө ыраазычылык билдиребиз. Кийинки сөз оппозиция мүчөсү сизде. Сүйлөө үчүн 5 мүнөт убактыңыз бар. Саламатсыздар, Баткен ТВнын телекөрүүчүлөрү жана дебат сүйүүчүлөрү. Мен интернет бул адамга зыян дегенге каршымын. Анткени азыр 21-кылымда интернет талабы, бул мисал келтирсек, онлайн иштөө, үйдө отуруп, онлайн окуу курстарга, онлайн башка мамлекеттен, чет өлкөдөн заказ берип, бизнес ачуу, ошондой эле көп жумуштарды бүтүрсө болот. Сиздер мына Азыркы замандын талабы. Азыркы замандын интернет 21-кылымдын талабы. Зыян жактууларыны сиздер айттыңыздар, көзгө зыян дейсиздер, телефон көзгө зыян, интернет эмес. Анан кругозорлорду өстүрчү кино, мультфильмдерди да интернет аркылуу көрсө болот. Интернет адамга өтө пайдалуу. Ушуну менен сөзүм бүттү. Чоң рахмат. Чоң рахмат, оппозициянын мүчөсүнө ыраазычылык билдиребиз. Жана биз дагы бир жолу эскертип өтсөк, бизде теледебат, бул дебат Тынчтык демилгелери коомдук бирикмесинин жарандык жигердүүлүктү жогорулатуу боюнча Баткен облусунун жаш тынчтык куруучуларынын биргелешкен демилгелерин өнүктүрүүгө көмөктөшүү долбоор алкагында. Темасы интернет темасы жаштардын маалымдуулугун, сабаттуулугун өнүктүрүүгө караганда ар тараптуу зыяндуу жактары көп деп эсептейт деген темада сөз кылып атабыз.
Анда эмесе жыйынтыктоочу анализ сөзү үчүн биз оппозиция лидерин сөзгө чакырабыз. Сизде 5 минут убактыңыз бар. Интернет аркылуу ар кандай темада даяр рефераттарды жана курстук жана башка жумуштарды оңой эле таба алабыз. Мындан тышкары тармактарда кирешелердин ар кандай түрлөрү бар. Алардын кирешесинен кыйын мезгилдерде чоң жардам берет. Интернет жаңы досторду табууга жана чет өлкөдөгү эски досторуң менен мамиле курууга жардам берет. Жана бул электрондук почта, чат, социалдык тармактар аркылуу мүмкүн. Веб камералардын ойлоп табуусунун аркасында барлашуу учурунда маектерди көрө алабыз. Жана ошондой эле интернетти колдонуу менен биз Кыргызстанда болгон бүт жерде болгон жаңылыктардан артта калбайбыз. Чоң рахмат. Ушуну менен сиздин оюңуз жыйынтыкталды. Акыркы жыйынтыктоочу анализ сөзгө өкмөт башчыга беребиз. Сүйлөө үчүн сизде 5 минут убактыңыз бар. Анализ жүргүзүп кетсем, башында өкмөт башчысы башында резолюциясын айтып кетти. Өзүнүн темасы боюнча факт, далил, аргументтерден айтып кетти. Ал эми андан кийинки оппозиция башчысы жөнүндө айтып кетсек, оппозиция башчысы резолюциясын айтып кетти. Андан кийин онлайн киреше жөнүндө айтып кетти. Онлайн кирешенин зыян жактары жөнүндө мен айта кетейин. Себеби бардык эле онлайн жумуш, онлайн иштердин баары эле аягы жакшы менен бүтө бербейт. Мисалы, кээ бир жумуштарга, онлайн жумуштарга кирүү үчүн сен акча төлөп, же болбосо жана башка нерселерди кылышың керек. Анын натыйжасында бардык дайыма эле сен ойлогондой болуп чыгып келе бербейт. Андан кийин кино, мультфильм деп айтыла кетти. Кино, мультфильм бул жаш балдардын жана ошондой эле адамдардын көбүн убактыны кайра алат. Андан кийин өкмөт мүчөсү интернет жөнүндө маалымат бере кетти. Интернет кантип пайда болгон, жана ошондой эле Кыргызстандагы интернет жөнүндө дагы маалымат берип, фактыларды айта кетти. Андан кийин оппозиция мүчөсү болсо иштөө деди. Интернеттин жардамы менен иштеп кетсе болот деди. Бирок иштөөнүн натыйжасында сени алдап кетүүсү дагы мүмкүн, же болбосо сени кандайдыр бир көз боймочулук кылып, сенин маалыматтарыңды же болбосо акчаларыңды алып алдап кетүүсү толук мүмкүн. Андан кийин көзгө зыян интернет эмес, телефон деп айтыла кетти. Бирок телефондо интернети жок болсо, эч ким телефонду карабайт эле. Андан кийин оппозиция башчысы болсо анализ жүргүзүүдө киреше жөнүндө анан достору менен сүйлөшсө болот деп айта кетти. Бирок сен башка чет өлкөдөгү адамдар менен сүйлөшүп жатканда, ал адамдардын ким экенин тагыраак айтканда ким экенин билбейсиң. Может, ал адамдар сени жөн эле алдап сени менен дос болгусу келип, бирок чынында башка жаман адамдар болуп чыгышы мүмкүн. Анан ошонун натыйжасында менин сөзүм бүттү. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Чоң рахмат. Өкмөт башчыга ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул теледебат Тынчтык демилгелери коомдук бирикмесинин жарандык жигердүүлүктү жогорулатуу боюнча Баткен облусунун жаш тынчтык куруучуларынын биргелешкен демилгелерин өнүктүрүүгө көмөктөшүү долбоору алкагында болуп жатат. Жана биздин дебаттын темасы интернет системасы жаштардын маалымдуулугун жана медиа сабаттуулугун өстүрүүгө караганда ар тараптуу зыяндуу жактары көп деп эсептейт деген темада сөз кылдык. Бүгүнкү дебаттын катышуучулары Баткен шаарынын Владимир Ильич Ленин атындагы орто мектебинин окуучулары болду. Дебаттын жыйынтыгын ар бириңиздерге жекече өзүңүздөргө калтырабыз. Жана кийинки дебаттарда көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Дебатты мен Нурсултан Кубатбек уулу алып бардым.